Эгемендик жылдарында энергетика тармагы аксап калган Кыргызстан эми өз тарыхындагы эң ири ГЭСти курууга олуттуу кадам таштап жатат. Долбоорго ылайык Камбар Ата 1дин кубаттуулугу Токтогул ГЭСинен 50% жогору болот. Венада өткөн энергетикалык инвестициялык форумда түзүлгөн Камбар Ата ГЭС 1ди куруу боюнча координациялык донордук комитетке ири каржы уюмдары кошулганы адистердин назарын бурууда. Жалаң эле Кыргызстан үчүн эмес, бул дүйнө жүзү боюнча өзүнүн чоң мааниси бар да. Ошон үчүн жанагы АПЕК кирип атат, АБР кирип атат, Всемирный мировой банк кирип атат, бардыгы кирип атат. Булардын бардыгын көздөгөнү биринчи иретте ошол жанагы чоң мааниси бар үчүн климаттык шартка, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө түзүлүп аткан климаттык шартка таасир этет. Ошолордун бардыгын карап ошон үчүн кирип атат. Электроэнергияны чыгарганда биринчи эмнени эсептейт? Эсептегенде напорный высота деп коет. Эгерде Токтогул ГЭСиники напорный высота 140 метр болсо, Камбар Ата 1 ГЭСиники 200 метр болот. Ошон үчүн кубаттуулугу чоң 1800 мегаваттык болот да. Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу үчүн жылдар бою инвестор изделип келген. Ага каражат салууну каалагандар көп экени, бирок тариф маселеси ишти алдыга жылдырбай жатканын адистер бир ооздон белгилешкен. Курулушту Кыргызстан 2 жыл мурда өз алдынча баштап, кызматташууну каалагандар менен сүйлөшүүгө өлкөнүн эшиги ачык экени жарыяланган. Казакстан менен Өзбекстан долбоорго катышуу ниетин билдирип, алдын ала макулдашуулар түзүлдү. Ал эми Кыргызстан болсо ортого чыгара турган каражатты эл аралык донорлордон алуу жолун тапкандай. Донорский комитет түзүлүшү, ага белгилүү дүйнөнүн белгилүү финансылык структураларынын киргени жакшы жыйынтык береби деп ойлоп атам да. Мен ойлойм эми мындан аркысы кичине иштер батыраак кетиши мүмкүн. Чынын айтканда, Союздан кийин эчтеке өзгөрүлгөн жок да, өзгөчө генерация боюнча. Линиялар болду, ар кандай чоң эмес мындай курулуштар болуп атты. Баягы акчаларды мындай чоң, азыркыдай чоң проектлер эл аралык финансылык уюмдар менен мурда жүргүзүлгөн жок да. Каражат маселеси чечилип, иш толугу менен тынымсыз жүрсө, мега долбоордун курулушу 8 жылда аякташы мүмкүн. Камбар Ата 1 жыл сайын 5,5 миллиард киловатт саат электр энергиясын берет деп күтүлүүдө. Өлкөнүн жалпы керектөөсү 17 миллиард киловатт саат экенин, анын 3 миллиарддан ашыгын сырттан алып жатканыбызды эске алганда, долбоордун масштабы канчалык кеңири экенин баамдайбыз. Богатая водными ресурсами страна должна уметь. Суу ресурсуна бай өлкө бул мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу пайдаланышы керек. Электр энергиясын өзүбүзгө жеткирип гана эмес, экспорттой турган мүмкүнчүлүктү мурда эле түзүшүбүз керек эле. Электр энергиясына болгон муктаждык жылдан жылга жогорулай берет. Маселен, Ооганстан менен Пакистанга экспорттоо боюнча Каса-Миң долбоору дагы деле актуалдуу. Адистердин айтымында Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушу айдоо аянттарын кыскартып же калктуу конуштарга залакасын тийгизбейт. Долбоорго сарптала турган каражат 5 миллиард долларга жетиши мүмкүн экенин айрым адистер белгилеп келе жатат. Бирок анын так наркы жаңы техника экономикалык негиздеме даяр болгондон кийин аныкталат. Координациялык донордук комитетке кирген каржы уюмдарынын ичинен Дүйнөлүк банк Камбар Ата 1 үчүн 500 миллион доллар пайызсыз насыя берүүгө макул болгон. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.